Өткөн жылдын 26 январында Бишкек ТЭЦ-inde авария болуп, кыштын кычыраган чилдесинде жылуулуксуз калганы шаардыктардын күнү бүгүнкүндөй эсинде. Андан бери 1 жылдан ашык убакыт өтүп, азыр аварияга күнөөлүүлөр, ТЭЦ-ти оңдоп түзөөдөн акча уурдагандар аныкталып, айыптары угузулуп, иштери соттун кароосунда. Башкы прокуратура иш менен таанышып, айыптарын угузуп, делону Бишкек шаардык сотуна өткөрүп берген. Азыркы учурда Свердлов райондук соту күнөөлүүлөрдүн ишин кароодо. Тергөөнүн жыйынтыгында Исаковго Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 30 беренесинин 4 бөлүгү жана 303 берененин 2 бөлүгү Сатыбалдиев, Артыкбаев, Калиевке, Авазовго, Назаровго, Бримкуловго Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 30 беренесинин 3 бөлүгү жана 303 берененин 2 бөлүгү ал эми Лавровага 304 берененин 4 бөлүгү менен айыптары угузулган. ТЭЦ-теги авариядан соң Жогорку Кеңеш маселени карап, 2018 жылдын 31 январында кырсыктын себептерин изилдөө жана Бишкек ТЭЦ-ин оңдоп түзөө үчүн 2014 жылы алынган 386 миллион АКШ доллар өлчөмүндөгү кредиттин сарамжалдуу пайдаланылышын териштирүү боюнча убактылуу комиссия түзгөн. Түзүлгөн комиссия кырсыктын келип чыгуу себептерин изилдеп, өзүнүн корутундусун берген болчу. Жогорку Кеңеш ушул жылдын 14 февралында 2018 жылдын 17 майындагы токтомунун аткарылышы тууралуу өкмөттүн маалыматын уккан. Анда прокурор Өткүрбек Жамшитов баяндама жасап, авариянын себептери териштирилип, тергөө жыйынтыгында бир топ жаңы жагдайлар ачыкка чыкканын белгилеген. Имарат жана техникалык жабдыктардын күз-кыш мезгилине даяр эместиги, биринчи кезекте химиялык сууну тазалоо жабдыгы түздөн-түз күз-кыш мезгилин өтүү учуруна демонтаждалгандыгы, ЖЭБтин техникалык оперативдик кызматкерлери тарабынан кетирилген катаачылык жана шалаакылык. Аталган кылмыштын натыйжасында Бишкек жылуулук тармактары ачык акционердик коому жана электр станциялары ачык акционердик коомуна жалпы 89 миллион 699 миң 230 сом өлчөмүндө материалдык зыян келтирилген. ТЭЦ-теги аварияда техникалык себептерден башка да оңдоп түзөө жана кышкы жылытууга даярдык көрүүдө акча каражаты сарамжалуу колдонулбай, коррупциялык жолдор аркылуу жеке адамдардын, айрым аткаминерлердин чөнтөгүнө кеткенин башкы прокурор өз баяндамасында баса белгилеген. ТЭЦ-ти оңдоо үчүн насыя алуу келишимин түзүүдө айрым мамлекеттик аткаминерлер жеке кызыкчылыгын ойлоп мамлекеттин кызыкчылыгын экинчи орунга коюп, TBA компаниясына ашыкча артыкчылыктарды берип койгондугун кошумчалаган эле. Ошол учурда түзүлгөн депутаттык комиссияда кээ бир алешемдиктерди ачыктап чыккан. Мурдагы каржы министри депутат Акылбек Жапаров да келишим түзүүдө насыя алуу процесстеринде да каталар кеткенин айтып, ошол учурдагы маселени чечкен аткаминерлер аттанганда эле ээрге кыйшык отурган деген пикирде. Мени мурунку финансы министри катары аябай мындай коопсуздандырганы финансы министри эң аягында кол коюп атат да. Мен ошол эле датка кемин башталып атканда да айткам, биринчи энергетик министр энергетика промышленность барып сүйлөшүп келип атасыңар. Бул туура эмес. Анткени биринчи финансы министри барып, кайсы убакыт калыш керек, кайсы пайыз менен алыш керек, анан бирок эң оболу кантип кайра кайтарабыз. Ушул суроолорго жооп болгондон кийин гана анан энергетик болобу же жол куруучулар барып, андан кийин контрактка кол коюшчу да. Биз ушу депутаттык комиссиядан көрдүк, тилекке каршы финансы министри эң аягында анан дагы ушу англис тилинде контрактка кол коюп атат да. Эл өкүлү Акылбек Жапаров экономикалык саясат жана өлкөнүн чарбалык иштерин жүргүзүү өкмөткө жүктөлгөнүн белгилеп, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн ошол убактагы жетекчиси өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарына кирбеген маселеге аралашкан деген ойдо. Эманалиев аябай мындай үрөйдү учура турган бир цифраларды айтты. 50ге жакын жолу соода өкүлү Кытайдын ушу бөлүм башчы менен жолуккан убагында баланча жолу Кытайга барып келген, минткен, тигинткен деп. Негизи 10 жылдагы конституция боюнча экономикага жалгызган өкмөт жооп бериш керек. Бүгүн дагы ошондой да. TBA компаниясынын техникалык жабдууларды кыйла кымбат баада сатып алуусуна шарт түзүлгөн. Ушундай калпсыздыктардын натыйжасында мамлекетке 111 миллион доллар өлчөмдө ири зыян келтирилген. ТЭЦ-теги кырсык боюнча айыпталып жаткандардын сап башында мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков жана Жантөрө Сатыбалдиевдер турат. Анткени менен абактагы аткаминерлердин тарапташтары саясий куугунтук же болбосо коррупция менен күрөш тандалма болууда деген аргументти карманууда. Эксперттердин айтымында күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жазаланууда. Тандалма болуп жатат деп айтуу кыйын, себептенде биз анда салыштырсак болот. Мисалы үчүн Атамбаевдин доорунда ошол коррупция менен күрөшүштө мындай атайлап баягы жазалган иштер көп болгон. Анан кармалган адамдар да мени атайлап эле жасап коюшту. Бул жасалма
деп билдирүүлөрдү жасап, кийин жагында чын эле эркиндикке чыгып кетишкен, камалбай. Анан мындайча айтканда жасалма экендиги белгилүү болуп калган да. Мына ушул чуулгандуу окуянын айланасындагы иш боюнча соттук отурум бүгүн Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда өттү. Буга чейин белгилүү болгондой айыпталуучулар мамлекетке 111 миллион доллар өлчөмүндө ири зыян келтиришкен. Сегодня, 27 февраля, в Свердловском районном суде... Бүгүн 27 февралда Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда Исаков, Сатыбалдиев, Артыкбаев, Калиев, Авазов, Назаров, Бремкулов жана Лавровага карата кылмыш иши боюнча соттук отурум уланды. Алар коррупция, кызматын кыянаттык менен пайдалануу аркылуу мамлекеттик бюджетке 5 миллиард 439 миллион 527 миң 482 сом зыян алып келгендиги үчүн айыпталып жатышат. Айыпталып жаткан Исаковдун жактоочусу тарабынан кылмыш ишин прокурорго кайтаруу туурасында өтүнүч келип түшүп, бирок ал сот тарабынан канааттандырылган жок. ТЭЦтеги кырсык боюнча айыпталып жаткандардын маалыматын алдын ала угуулар соңуна чыгып жана иш күнү аяктаганына байланыштуу кийинки соттук отурум 2019 жылдын 6 мартына саат 9:30 белгиленди. Эскерте кетсек, Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту мурдагы өкмөт башчылары Исаков, Сатыбалдиев, азыркы учурдагы депутат, мурдагы министр Артыкбаев, энергетика тармагындагы аткаминерлер Калиев, Авазов, Назаров жана Беримкулов, мурдагы каржы министри Лавровага карата козголгон кылмыш ишин кароодо. Амантур Шерғазиев, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.